жаңы жұмысшы орындарды ачсак болот. Бизнеске боштондук беришибиз керек. Мына бүгүнкү күндө мигранттарыбыз Москвага барып алып, бирөөлөрдүн көчөлөрүн шыпырып жүрүшөт. Муну ачык айтышыбыз керек. Неге дегенде, мына өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр, ар бир ата-эне турганда дагы, жатканда дагы бата кылып, ушу балдарым тынч болсо экен, эсен аман кайра келсе экен деп, ошондой кылып жүрөт. Алар дагы бир нерсе кылып, кичине акча иштеп, үйгө жиберсем экен деп, постоянно мындай ойлонуп турушат. Ошондуктан, урматтуу туугандар, биз бүгүнкү күндө барып калсак, кардиналдуу реформаларга барабыз. Биз бүгүнкү күндө парламенттеги 120 депутатты жокко чыгарып, 75 депутат кылабыз деп атабыз. Одномандатный округтардан, ушул жерден жерлерден чыккан лидерлер барсын деп атабыз, Кудай кааласа. Камчы Ташиевдин, Садыр Жапаровдун программалары мага жагат да, мурдатан эле. Анан мисалы үчүн мына сос системасыны реформа кылам дегени, чек араларды тактайм дегени, анан мамлекетти көп жылдан бери уурдап жүргөн урларды булардын ордун түрмөдө дегени мага аябай жагат да. Ошондуктан мен Мекенчил партиясыга добуш берип, Мекенчил партиясын мындан ары колдойм. Мен Мекенчил партиясыны 2017 жылдан бери колдоп келем. Мекенчил партияны колдогон себеби булар мамлекеттин сактап калыш үчүн, бөбөктөрдүн келечеги үчүн, анан ошондой эле чет жакта жүргөн элдердин көйгөйүнү өтө терең изилдеп, тактап, эл үчүн кызмат кылайын деген адам Садыр Жапаров бар үчүн мен ушуну колдоп келатам. Бүгүнкү күндө биз коррупцияны туп тамыры менен балта чапкандай чабалы деп атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын кен байлыктары Кыргызстандын элине иштеш керек. Кыргызстандын эли ушул кен байлыктардан пайдаланыш керек. Бүгүн биз мына 4,5 миллиард доллар карызыбыз турат. А бирок биздин алтындарды, миңдеген тонна алтындарды башкалар мына заграницадан келип алып чыгып кетет. Булар эмне үчүн мындай кылып атышат? Мурдатан жана туура эмес договорлор түзүлүп калган. Бул туура эмес договорлордун бардыгын денонсация кылып, Кудай буйруса, парламентте жокко чыгарып, Кумтөрдү биз Кыргызстанга алабыз, Кудай кааласа. Кыргызстанга алабыз. Садыр Нуркожоевич Жапаров ошол жерде 2 ай комиссияда болуп, комиссиянын башында туруп, ийнесинен жибине чейин мунун бардыгын изилдеп чыккан. Мына Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эмне үчүн түрмөдө отурат? Сиздер билесиздерби? Чындык ачуу болот. Ал жигит ошо чындыкты айтам деп, ал жигит ушул мамлекетке, элге, улутка ушул пайда түшсүн деп, ошол жерде чыркыраган чыгымдыкты айтып атып, жанагы биздин өйдөдө отурган доля алып аткандар, ошо Кумтөрдөн, ошолор насильно алып барып отургузуп коюшту. Бүгүнкү күндө отурганы бул мыйзамсыз отурат, мындай айтканда. Бул жерде саясат гана болуп калды да. Мекенчил партиясынын тазалыгы, Мекенчил партиясынын мүчөлөрүнүн ичинде, анын жетекчилери ичинде коррупцияга малынган адамдардын жоктугу. Дагы бир бул партиянын өзгөчөлүгү, Мекенчил партиясына бирөө атайлап элди уюштуруп чакырып келген жок. Мекенчил партиясынын ураанын уккан Кыргызстандын бардык жарандары өз ыктыяры менен келип, тилектештигин билдирип, өздөрүнүн колдой тургандыгын билдирип жаткандыгында. Мекенчил партиябыздын коррупцияга каршы күрөштөрдү жүргүзүү, ошондой эле биздин тең төрага негиздөөчүбүз биздин Мекенчил партиясынын Садыр Жапаров Нуркожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтердин булардын негизги ураандары бул мамлекеттин экономикасын көтөрүү, коррупция менен күрөш жүргүзүү негизинде иш жүргүзүп жаткандыгынан жана ошондой эле Баткен областы боюнча азыр өзүңүздөр жакшы билгендей граница маселелери абдан оор акыбалда экендигин жакшы билесиздер. Ошо границаларды чек арабыздын тактоо максатында
иштер жүрүп жаткандыгынан мен Мекенчил партиясын тандап алдым. Endi men tanlaganim bu partiya Mekenchil. Mekenchil partiyada men taniydigan Ravshanbek Azatovich bor, murdagi deputat bo'lgan, ministr bo'lgan, ancha yillarga xizmat qilgan, qo'ldan keladi. Men o'ylayman, shu partiyaga shunga bebir qildim shu partiyani. Men aytarkan kombinat gradostроyishi hozir uncha yaxshi ishlamayapti, shu mumkin yordam berishib kombinatni o'ylab рабочий joy qiladi deb. Her birimiz tereң oylanışımız gerek. Tereң oylanışımız gerek. Biz qaysı partiyaga doş beretabız? Şununda ele uşul partiya elge, mamleketke, Kırgızstan'a hizmet kılavı je jokpu? Oşularda oylanışımız gerek. Bugünkü günde egerde oşul kumtörde alıp kala turgan bolsak, 1 milyard dollarga mına jerdagi joldu kursak bolot, больницаларды kursak bolot, детсаттарды kursak bolot, mektepтерди оңдосок bolot. Mına jerde jakşınакай шаарча кылсак bolot. Жаңы жумушчу орындарды ачсак болот, экономиканы көтөрсөк болот, Кудай кааласа.